Кадамжай районундагы Арпа Сай жана Көктала айылы көчөт өндүрүү боюнча Борбор Азияга таанымал аймак. Жаз келгенден баштап көчөт өндүргөн багбандар ушинтип көчөттөрдү сатыкка алып чыгат. Гүлүмкан Токтоматова үй бүлөсү менен көчөт сатып көп жылдан бери эмгектенип келет. Анын айтымында көчөт ата-бабаларынан калган ата кесип болуп эсептелет. Мен келгениме 12 жыл болду, келин болуп түшкөнүмө. Мага чейин күйөөм ошол төрөлгөндөн баштап эле мурун илгертеден кайненем деле келин болуп келгенден баштап ушул көчөт менен иш кылышат да. Мен келгениме 12 жыл болду. Мен да 12 жылдан бери ушул көчөттүн аркасынан ушул жерде тирилик кылабыз. Өздөрүнүн сезону менен болот да. Мисалы август айында, июлдун этегиде август айларында улатабыз. Анан жай ичи чоңойтуп күзгө чейин карайбыз. Кышындасы уже көчөттөр уктайт да. Бүчүлөр уже уктаганга өтүшөт. Бүгүнкү күндө карлик сортундагы көчөттөргө талап жогору болууда дейт каарманыбыз. Себеби көпкө күттүрбөй өз өнүмөсүн берет. Канча убакыттан Бул мынабы груша көчөт да. Грушанын сорттору да көп. Негизи эле грушага көбүрөөк оору түшөт да. Груша кичине назигирээк, тез ооруга жакыныраак да. Грушаны эккенден кийин булардагы карликтери кийинки жыл берип баштайт. Анан обычный өзүбүздүкүлөр 2 жылда 3 жылда түшүм берет. Көчөт өстүрүүдө алгаш данеги ташталып 3 жыл аралыгында сатыкка даяр болот. Баалары 70 сомдон баштап 550 сомго чейин бааланат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көчөт отургузуу иштери кызуу жүрүп жатат. Мамлекеттик мекеме ишканалардан тартып, жеке жактарда жаш көчөттөрдү отургузуп жаткан мезгили.